Ош шаарында алгачкы жолу жаш комузчулардын кароосуна өтүп жатат. Ал 3 күнгө созулат. Тагыраагы 3, 4, 5 апрель күндөрү болот. Ага өлкөнүн бардык аймагынан келген 200дөн ашуун комузчулар катышууда. Ала Бука районуна караштуу Жапасалды айылында Кыдыралы балдар искусство мектеби бар. Ошол жерден келдик. 4 окушап келдик. Ар жыл сайын эле биздин мектептин окуучулары республикага барып, бар жок эле катышып келатат. Бул жерге да катышып көрөлү дедик. Буюрса бир окуучубуз жакшы чертип берди. Азыр биринчи немеден өттү. Анан эртең 2 окуучубуз өтөт. Түштөн кийин дагы бир окуучубуз, ошондо 4 окуучубуз. 16 жаштагы Абел Чимырбаев сынактын катышуучуларынын бири. Ал Талас облусунан келип, бул өнөргө бала кезинен баш оту менен берилип, 4-класстан бери комузда кол ойнотуп келет. Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектептин бүтүрүүчүсү катары ал өзгөчө аткаруусу менен элди таң калтырууну максат кылууда. Ошо быйыл көптөн бери эле ошо конкурстарга катышып жүрөм, республиканский дагы облустук ошо конкурстарга. Быйыл ошо облустук конкурстан өтүп, ошо республикалык Ош шаарына келдик. Даярдыктар жакшы, буюрса биякта эми комуз менен күй чертебиз. Күйүнү кандай чертсе, ким кандай чертсе, ошону карап анан жыйынтык чыгарышат. Бул өнөр таймашында комузчулар өздөрүнүн чеберчилигин толук көрсөтүүгө аракеттенишет. Катышуучулар жаш өзгөчөлүгүнө жараша 3 топко бөлүнүп, ар бири 2ден күү аткарышат. Калыстар тобу комузчулардын аткаруу техникасын, күү ичиндеги сезимдерди жеткирүү чеберчилигин жана сахнадагы ишенимдүүлүгүн тыкыр баалап, мыктыларын тандайт. Анан булар күү булардын чертиши, профессионалдык деңгээли, өсүшү кандай деңгээлде бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча биринчи ушул маселе булардын. Ойну аткаруу чеберчилиги, ушул баягы музыкага болгон мамилеси, комузга болгон мамилеси, жалпы музыкага болгон мамилеси, ушул жөнүндө негизги максат ошол биздин. Чынында таланттарды буларга баа бериш, чындыгында биринчи күн чертип шилтегенде билинет. Баланын баягы ар жагында даремет. Ошон үчүн биз 2 күн ограничение кылып койгонбуз. Бул сынак жөн гана мелдеш эмес. Бул улуттук аспабыбызды сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү үчүн чоң кадам. Аймактардан келген жаш комузчулар үчүн өз өнөрүн көрсөтүүгө, тажрыйба алмашууга жана жаңы ийгиликтерге карай жол ачкан мүмкүнчүлүк. Сынакка 7 дубандагы музыкалык мектептерден 4төн гана комузчу катышууда. Кыргызстандагы 7 дубандан мектеп, музыкалык мектептердин окуучулары комуз боюнча атайын конкурс уюштурулду. Биздин ушул улуттун аркы болгон биздин комузубузду дагы даңазалап, анан жаштардын арасында ушуну пропагандалап өстүрүү максатында уюштурулуп жатат. Бул Кыргызстан боюнча алгачкы Ош шаарында именно баягы баса белгилеп кетчү нерсе бул окуучулар арасында биринчи жолу Ош шаарында уюштурулат. Кароо сынак 5 апрелде жыйынтыкталат. Бул күнү мыкты комузчулар аныкталып, байгелүү орундар ээлерине тапшырылат. Нурасан Бакытбеков, Уран Ажешев, ЛТР, Ош шаары.